группада сөз болуп кетпеди. Ошондон эле эмет калдык да. Жаңы кирбеди, Python болду да. ТК Интер деген менен иштеп деле көрүлөк болушубуз керек да. Ошон үчүн көрсөтүп берели дедик да. Баштай берелиби? Ооба агай, запись кетти, баштай бериңиз. Ооба, баштай бериң агай. Так, андан мен бул неме деген менен көрсөтүп берем, Vim деген редактор меники. Бетиде деле ушундай эле иштейт, мында деле. Python'дун өзүнүн редактору бар го, ошондо деле. Анан биринчи бул ТК Интер деген модуль Python'дун өзүндө кошулган болот, встроен. Аны агай экранды көрсөтө аласызбы? Ал модулду көптөн бери сабак өтпөй унутуп калганбызбы? Онлайн өтпөй. Анан жүктөөнүн деле кереги жок. Жана Turtle деген модуль бар го, черепашка. Ошол сыяктуу эле жүктөлөт. Жүктөгөндүн эки түрү бар да. Мисалы, жүктөсөк болот. Import, кошобуз да. Import. Интер. Эң негизгиси биз приложение жасайбыз да, бул ТК Интер деген модулдун жардамы мененчи. GUI деп коет, жана терезеси бар. Колдонуучу менен мындай интерфейс деп коебуз, интерфейси бар. Анан терезени жасаш үчүн ТК деген функция колдонулат. Азыр мен ачып алайынчы. Карандашымда. Бул бир өзгөрмөгө менчиктейбиз. Өзгөрмөлөр эмне үчүн колдонулат? Баарыбыз эле билебиз да, Өзгөрмөлөр маалыматты сактап туруш үчүн колдонулат, Анан өзгөрмөлөрдүн да типтери бар го, жана int, float деген сыяктуу. Мисалы, A = 5 деп. 5 деген санды сактап койсом болот өзгөрмөгө, Болсо бир адамдын атын сактап койсом болот. Бул сап болот, str. Ошол сыяктуу эле өзгөрмөгө бир өзгөрмө маалыматты сактап туруш үчүн колдонулат да. Ошондуктан бир өзгөрмө, каалаган өзгөрмөнү ала беребиз. Көбүнчө мынтип алып жүрүшүп алышат да, root деп алат. Бул негизги терезе дегенди түшүндүрөт, же болбосо Windows деген сөздү кыскартып Win деп алып коюшат да. Биз каалаган өзгөрмөнү деле ала берсек болот, мисалы X, Y, Z, анын айырмасы жок да. Бирок бир карап туруп эле өзгөрмөнүн атын карап туруп, бул эмнени сактап турганын билгидей болушубуз керек да. Ошон үчүн Win деген өзгөрмөнү алган, root деген өзгөрмөнү алган. Тола микрофон. Ошондуктан каалаган өзгөрмөнү алып бир өзгөрмөгө эмнени деп коеюн, терезени. Аны мынтебиз. Бул ТК Интер деген модулду мондай кылып импорттогондуктан биз ар бир функциясын ушул ТК Интер деген модулдун ичиндеги ар бир функцияны чакырыш үчүн жазышыбыз керек болот. ТК Интер менин сабагыма катышкан болсо мурун жанагы эмеде maz деген функцияны библиотеканы кошуп атканда көрсөтүп бердим беле. Эгерде ТК Интер дебей койсоңор, могу ТК деген функцияны тааныбайт. Болду. Эгерде азыр иштете турган болсок, экран мына ката жок, бирок экранга эчтеке чыккан жок. Анткени аткарылды, биз көрбөй калдык да. Ошон үчүн дайыма экранга чыгып турсун десек терезе, анда биз эмне кылыш керек? Ушул терезени тексис цикл менен айталашыбыз керек да. Main loop деген цикл. Main loop деген тексис цикл. Эми цикл кечке кайталана берет, биз качан экранды жапмайынча ал терезе экранда тура берет. Мына терезе чыкты. Мына терезе негизги терезе. Анан мунун өлчөмдөрүн кадимки эле Windows'тагы баардык эле приложениядагылай өзгөртсөк болот, чоңойтсок болот, сүйүрмөйт, жана развернуть жана башка. Мындайлар жасай беребиз. Анан эми же болбосо мындай кылып да кошсок болот да. Азыр мен биян калтырып эле коеюн.
баягыдай кылып from inter import кыргызча коюп койсок биз эмне дедик? ТК Inter деген модуль үчүн бардык командаларын жүктөө дедик. Ичиндеги эмне функция болсо. Бул учурда моуну ТК Inter дегенди жазбай койсок болот. Бул мындай деле иштейт. Ал эми үчүнчү жолу биз мындай кылып да чыгырсак болот. Import Inter деп туруп, as деп туруп өзүбүз ат коюп алсак болот. Кечке ТК Интер деп жанагыдай бул жерге жазгандай ТК Интер деп жазбай эле биз кыскартып Т деп койсок болот. Же болбосо ТК деп койсок болот. Анда бул жерге эмне биз ТК Интер деп жазып отурбай ТК деп эле жазабыз да. Мындай кылган жакшыраак, себеби биз жана from import деп жүктөгөндө баардык функциялар жүктөлөт да оперативдик эсти ээлеп калат да. Ошондуктан мындай кылсак ушул терезени иштеткенде карасаңар бир эле размер менен чыгып атат да, анан ар кайсы жерлерге чыгып атат го. Иштетсем бул жерге чыкты, бир иштетсем кайра бияка, ылдый жака ушундай чыгып атпайбы? Эми ушул кандай өлчөмдө пайда болуш керек, ошону да көрсөтүп койсоңор болот. Аны x деген терезе болду да бизде, x точка дейбиз дагы геометрия деген бар. Geometri деп турган ичине өлчөмдөрүн жазабыз. Өлчөмдөрүн мындай тырмакчанын ичине жазабыз. 2 тырмакчабы, 1 тырмакчабы, жалгыз тырмакчабы айырмасы жок да. Кош тырмакчабы же мындай. Өлчөмдөрүн көрсөтүп койсок болот. Мисалы 300 узуну, анан x деп коебуз. Латын тамгасы. Анан мисалы 500. Мына. Биягы 300, биягы 500. Каалаган өлчөмдө кылып койсок болот да. Анан экрандын кайсыл жерине чыгыш керек? Бул жагына, бул жака, ошону дагы көрсөтсөк болот. Аны үчүн бияка мындай кылабыз. Плюс коебуз. Анан кайсы жерде? Пиксель менен көрсөтүлөт. Горизонталдык, анан вертикалдык. Биринчи горизонталдык, мисалы 100, плюс анан 50 деп коеюн. То есть мындан 100 жылат, ылдый 50 жылат. Мына, бияка 100 жылды, ылдыйга 50 жылды. Ушул жерден чыкты. Иштетсек эми дайыма ушул жерден эле чыгат да. Анан так. Дагы эмне деген бар? X точка. Зумун берсек болот терезени. Бул config деген методдун жардамы менен каалаган терезе эле эмес, азыр биз терезеге виджет деп коет, виджеттерди жайгаштырабыз, анан кнопка, текст жана башка деген сыяктуу. Ошолордун дагы конфигурациясын өзгөртсөк болот да. Азыр биз терезенин конфигурациясын өзгөртүп атабыз. Анан фон берели. Фон деген англисче background деген сөз да. Сону кыскартып койгон. BG чалым эмне деп коелу? Green деп коелу. Эми фон эмне болуп калды? Жашыл болуп калды. Тип бул немеге фон берсеңер болот. Анан иштеткенде карасаңар, могул жерде ТК деп жазылып турат, Ошону да алмаштырсак болот. Ал титульный сөз болот, title деген неме. Метод. Так, приложение дегенди эмнеде чөнөт? Кыргызча. Тиркеме. Менин биринчи тиркеме. Эгерде узатып койсок. Калды. Так, дагы терезе менен эмне жазасак болот? Терезе менен x точка
Айс не деген эле. Ладно. Аналарга истегендер. Так, эми ушул терезеге виджеттерди жайгаштыралы. Виджеттер дегенибиз эмне азыр? Виджеттер кандай виджеттер болушу мүмкүн? Кандай кылып сактап койгонбуз? Аларны кандай айтып берейинчи. Мисалы азыр мындай жазайлы деп коелу. Жанагы соцсеттерге регистрация болуп атканда мындай немелер бар го, атың, бияка атыңды киргизе турган поле, логин, мисалы. Логин, бияка пароль, парольду киргизе турган текстовый поле деп коет муну. Муну болсо лейбл деп коет, жана HTML деле бар го. Ушундайларды. Муну кантип киргизебиз мындай меткаларды? Меткаларды киргизиш үчүн label деген виджет колдонулат. Анан мунун ичинде бир нече параметрлери бар. Мисалы текст. Эмне деген текст болуш керек? Анан ар бир параметрин үтүр менен ажыратып жазабыз. Силерге мисалы фон берип койсок болот, мисалы bg не болсун? Кызыл болсун, 16-лык билесиңер да муну, RGB формат деген. Кызыл, жашыл, анан сары. Мен азыр кызылга А дегенди бердим, калган экөөнү 0 берип койдум. Демек, могу эмне болот? Почку кызыл болот. Анан foreground деген бар, муну мынтип жазсаңар да болот, background деп. Background деп жазсаңар болот. Бирок эми монтип жазып отурбай, кыскартылганы да BG деген. Ошондой эле foreground деген бар. Аны кыскартып FG деп койсоңор болот. FG дегенибиз бул текстин, могу текстин түсү. Текстин түсүн не кылып коелу? Ак кылып коелу. Так, иштетсек. Ката битти. Анан BG label. Şunday ele yazılır. X деп контроль жака. Не дешим керек эле? ТК дешим керек болчу да. Жанатан бери X деп жазып, бияка да X деп жазып контроль, биздики эмне аты? ТК деген ат берип. Бирок эмне болду азыр?
Ол ат чыккан жок, Эмне үчүн чыккан жок? Анткени биз эмне үчүн могу чыкпай калды? Биз азыр моуну жөн эле жазадык. Муну биз экранга жайгаштырышыбыз керек да. Упаковщик деп коет, ошондойлордун жардамы менен жазылат. Жакка эмне деп жазыш керек? Точка деп туруп, пак деп жазышыбыз керек да. Биз упаковка кылат, азыр моуну жазадыкты, упаковка кылып туруп анан могу пак деген метод терезеге жайгаштырып берет. İşleteli buna. Atın деп çıktı. Эми эмне коюшубуз керек? Текстовый поле. ТК, анан entry. Entry деген жанагындай кыска текстовый поле коет. Анан могу немелерди жайгаштырып атканда виджеттерди. Поле жана башка деген виджеттерди жайгаштырып атканда кайсыл жерге жайгаштырганын да көрсөтүп койгон жакшыраак да. Мындай деле иштей берет. Бирок кайсыл терезеге? Анткени көпчүлүк учурда биз бир нече терезе менен иштеп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн муну X деген терезеге жайгаштыр деп жазышыбыз керек. Ушуну да кошушубуз керек да. X деген терезеге анан жайгаштыр дейбиз дагы, анан мунун узундугун көрсөтүп коебуз. Узундук деген англисче width, width деп туруп, мисалы эмне болсун? İşletsek dagы эле чыкпайт да бул. Мына эмне кылыш керек? Терезеге жайгаштырышыбыз керек. Пак деген жардамы менен. Мындай кылсак, бул жайгашты. Эми точно ушундай эле дагы экини жазайбыз. Так, могу атын дегендин ордуна эмне жазабыз? Логин. Bunun orduna parol. Bu yerlerge malumatlardı bilgisi olur. Anan knopka koysak olur. Knopka degen button degen widget. Tıka. Точка. Баттон. Терезеге жайгаштырабыз, X деген терезеге жайгаштырабыз. Анан кнопканын аты болуш керек, текст. Эмне деп болду? Мени баштап болду. Анан эгерде иштете турган болсок, дагы эле кнопкабыз чыкпайт. Анан үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Упаковка кылып туруп, анан экранга жайгаштырышыбыз керек экен. Аны пак деген метод жазайт. Пак. Бул кнопка. Ол негизги виджеттер могулар, ушулар. Мындан дагы толтура виджеттер бар, анан мисалы чекбокс деген бар, жана HTML'de болгон жана радио кнопкалар бар го, ошолордун баары бар да. Ошолор барбы? Демек эң негизгисинде экен, могу терезени түзүш керек экен, терезени кайталаш керек экен, майнинг деп. Анан ошо терезеге мындай болуп эмелерди жайгаштырып кете берет экен. Методдор. Могу пак деген метод, анан grid деген дагы бар. Методдор. Мындай кылып көрбөйлү, жөнөкөй бир калькулятор жазып көрөлү. Так. Анан мындай азыр ошондо эле. О жерлерди алып салабы. Мейли терезе ушундай эле болсун, 300-500. Жашыл болсун. Жакты не деп коелу? Калькулятордук. Так, мынтип коелу. Бир лейбл түзөлү. ТК, точка. ТК. Лейбл
деген терезеге жайгашсын. Эмне тексти биринчи сан деген болсун. Жака текстовый поле жазайлы маалымат киргизиш үчүн tk точка entry дегенде жайгашсын. По умолчанию болсун, узун болот. Анан ушундайдан биз 3-тү жазайлы. Бул жерибиз экинчи сан деген болсун. Дагы жазайлы. Жерибиz суммасын тапалы. Анан кнопка коелу. Аттан X деген терезеде жайгашат. Текст. Азыр иштетсек экранга эчтеке чыкпайт, Эмне үчүн? Ким айтып койду, эмне үчүн чыккан жок эчтеке? Пакты коюш керек. Точка пак. Упаковка кылып туруп анан терезеге жайгаштырыш керек да. Антип койсок эчтеке чыкпайт. Мурдагы эмне кылабыз? Точка. Birinci sandı biyaka girgizeriz 12 деп мисалы. Экинчи санды киргизебиз -3 деп. Эсепте дегенди бастанда могу жерге эсептеп туруп, могу экөөнү коштуруп бияка чыгаш керек да. Эми могу эсепте деген кнопканы басканда эсептей турган эмне болуш керек? Функция болуш керек, Функцияны чакырыш үчүн command деген нерсе бар. Command бар деп турган эмне деген сумма деген функция болсун. Бул сумма деген функция бул могу жерлерге киргизилген, иштебей калат. Бул текстовый полега, анан могу текстовый поле экөөнө киргизилген сандарды алып туруп, экөөнүн суммасын эсептеп туруп, анан могу 3-чү текстовый полега могу жерге жазыш керек да. Аны def деген сөздөн баштайбыз, Сумма. Бул жерге ошол эмени жазышыбыз керек. Азыр бизде мындай болгон эки поле турат да, Монубуз биринчи поле, мунубуз экинчи поле. Ушунун ичинде мисалы 12, анан 4 деп жазсам, бул 12 деген санды алыш керек. Бул функциянын ичине. Бул жерге эмне жазылган болсо, ошону алыш керек. Анан экөөнүн суммасын таап коюшубуз керек. Анан могу текстовый поленин ичиндеги маалыматтарды ала турган get деген метод бар. Get. Анан ичине кое турган insert деген метод бар. Анан бул get деген методдун ичине кайсыл жерден баштап алыш керек дегенди көрсөтсөк болот. Могу sub болуп атпайбы? Sub. Текстовое поле деп атат, Sub'тын талаасы да. Анан демек могунун ичинде эмне жайгашат? Монун ичинде. Кандай типтеги объект болот? Sub'тар кайсы типке кирчү эле? STR, String. String, STR болот, STR'лерде биз билебиз да. Мисалы, мен мынтип жазып койсом азыр x барабар абай деп жазып койсом, бул оперативдик кесте кандай болуп сакталат?
А деген тамга буга Б, буга А, буга И деген тамга чыкты. Ana mo ячейка номери 0, 1, 2, 3. Демек мен неден башталат экен? 0 дегенде не? Позиция. Демек могу жерде эмне экен? 0, анан 1. Алып атканда да көрсөтүп койсок болот. Кайсы жерден баштап, кайсыга чейин деп. Эки параметр. Мисалы 0-чу символду ал деп койсоң, ал мону эле алат. 0-чудан буга чейин деп да көрсөтсөк болот. А бирок биз азыр эмнени алабыз? Баарын ала турган болсок, мунун ичине эчтеке жазбай деле койсок болот. Параметр. Insert деле ошондо коюп атканда кайсы жерден баштап коюш керек? Кайсыга чейин деген. Азыр ушул методдорду колдонобуз. Демек, азыр мен могул жерден алышым керек болчу да, могундан, Туурабы? Демек, мындан алыш үчүн мен муну эмне кылышым керек? Оперативдик эске сакташым керек, Демек, муну өзгөрмөгө менчиктешим керек экен да, мисалы. Муну эмне деп коелу? А деген сан болсун, Демек, бул жерден мону Б деген сан, экинчи неме. Мону упаковка кылып салсак, дароо. Упаковка кылып жайгаштырып салсак, могу сандар алынбай калат. Ошондуктан муну мынтип жазабыз. А точка. То есть мен мону А деген өзгөрмөгө менчиктедим. Анан ошол могул сап азыр текстовый поле эмнеге менчиктелип калды? Ага менчиктелип калды. Анан ошол А дегенди бияка жайгаштырып отурдум. Экранга. Муну да ошондой кылышыбыз керек, İçindeki malumatları da ала албай калабыз да. Точка. Демек азыр мен эмне кылышым керек? Мен бул жака эмне деп коеюн? X деген өзгөрмө болсун деп коеюн. Эмне кылышым керек? Точка. Get. Алам да азыр, A'дан. Ой, А точка get. А деген өзгөрмөнүн ичиндеги жайгашкан эменикин алам да. Y дагы Y деген өзгөрмө болсун, экинчиси эмне? Б'дан алам, B точка get. Экөөнүн суммасын табайын. X плюс Y. Эми ушул алынган жыйынтыкты мен могу 3-чү полеге алып барып жазышым керек. Демек 3-чү полемдагы мен эмне кылышым керек экен? Өзгөрмөгө сакташым керек. Демек сакташ үчүн эмне кылат экенбиз? Точка. Чор. Амал сы деген полеге жазган атам да азыр. 4 кеткен 0 баштап. Эмнени коюш керек? S коюш керек. 0 эң башынан баштап, саптын башынан баштап. Түшүнүп атасыңарбы? Мисалы, могу жерде сап турат, С деген сап, бул. Могу чыккан жыйынтыкты эки сандын суммасын могу жерден баштап коет. Эгерде 5 деп койсоңор, анда 5-чи позициядан баштап коет, могу жерден баштап. 10 деп койсоңор, 10-чу позициядан. Жана башка. Так, көрүп көрөлү жыйынтыгын. 12 анан 3 деп коет. Суммасы канча болот? 15 болуш керек болчу, Мына бияка жазылды. Эмнеге мындай болуп калды? 123 болуп калды. Барбызбы? Барбыз. Эмнеге могу 12ге 3'tү кош десем? Бул жерде кошулбай эле катар жайгашып калды, ошо. Катарга коюп койду. Ооба, эмне үчүн ошентип койду? Катар келип калды го эми. Ошо эмне үчүн ошентип койду? Биз эстердин ордунда мен жазышыбыз керек болчу да, инти. Мисалы, мындай карасаңар, Түшүнүңүз. А дегенге 3 деген маанини берейин, Б'га 5 деген маанини берейин. А плюс 5 десем эмне чыгат? Мына бул жерди карасаңар. А плюс Б десем эмне чыгат жыйынтыгы?
8 болот, Туурабы? Ооба. Int коеюн, x барабар 2, 3. Y барабар 5 деп коеюн. X плюс Y десем эмне чыгат? 3 анан 5 чыгат. 35. Сапта могу сандар үчүн могу плюс деген кош деген белги да. А саптар үчүн плюс эмне эле конкатенация. Бири-бирине чапта деген склейт. Демек жана айтпадыкпы, x деген бул a менен b деген эмне экен? Текстовый поле. Ичинде жайгашкандар str болот. Демек биз азыр str алдык, бул жерден str'ди алдык, анан экөөнүн эмне кылып атабыз? Чаптап атабыз бири-бирине. Не кылышыбыз керек аны? Санга айлантырыш керек да. Бүтүн санга деп коелу, мисалы int. Жагында эмне деп Сонда мындай болот да, могу текстовый полега 12 деп киргиздим, бул SAP, str. Экинчи полега эмне деп киргиздим? 3 деп киргиздим. Анан могул жерден эсептерден мурун эмне кылат? Санга айландырат. Бул 12 деген сан болуп калат, бул 3 деген сан болуп калат, экөөнү кошот 15 болот. Так, эмиштетип көрөлү. 12 3 деген болса, мына 15. Эми туура болду. Тууралар жокпу? Демек, get деген метод алат экен, insert деген метод эмне кылат? Коет экен, Азыр мындай кылсакчы. 12 4 эсепте десем, 16 дедиби? 34 9 деп ягына кошуп коет. Onun başına koşup koyuldu. Sı, точка. Kılıt деген var. Öçür деген. Noldan başlap nege öçürüşüz gerek? S'ga чейин mi? Misalı saptın içinde bir san tursa 0 bolot. 2 san tursaç 0'dan 1'ge çeyin. 3 san tursaç 3'ge çeyin. Толтура сан туруп калсачы ушуга чейин дешиш керек да, могуга чейин, агай аягына чейин. Демек, көрсөтсөк да болот могуга чейин деп. Бирок аягына чейин дегенди мынтип коебуз. End деген эмне бар? End деп койсок, 0'dan баштап аягына чейин. Башында өчүрүп алдык, андан кийин X менен A менен B дагын алдык, анан коюп атабыз. Эми 12 4 esepte 16 3 5 esepte 8. Böyle öçürüp durup anayın koyuyordu. Sanki biz başından ne dedik? Birinci öçür sal dedik, sığın içinde. X menен Y'di aldık, koştuk, alt part 0'dan başlap koyuyordu. Ama o yerde 10 dep koysamçı. Baştan başlayalım. Sorular var mı? Grupa joinat koyun. Kандай кылам? Ay, minustan berse деле эсептей береби? Ооба. Минустан берсе деле эсептейт, анан кайсы учурда эсептебей коет. Минус 12 кечкели 12 деп атабыз го. Минус 6 эмне деп коеюн? Минус 7 деп коеюн. 13. Мисалы минус 6 анан 7 деп коеюн. 1. Туурабы? Туура. Ооба, туура. Кайсы учурда туура эмес болуп калат эми? Бөлчүктөн бергенде туура эмес болуп калат. Мына. Ne deyip? 12,3. Antkeni int деген нени? Ондук белги жок болот.
Андай сандарды да эсептеш үчүн боякта интти эмне кайсыга айландырышыбыз керек? Флуат. А флуат деп койсок бүтүн сандарды деле таба берет, Бир гана Точкага ажырап коет да, бүтүн сандарды эле. 4 деп койсом таба берет. Анткени инт деген сан эмнеге флуатка кирет, Мен саламга катышкандар барбы? Салмо инт деген сан 7. Бар. А биякта флуат болсо 7,0 деп коет. Бүтүн сандар флуатка мондай болуп жазылат. 7,0. Анткени математикада деле чыныгы сандардын ичинде бүтүн сандар жатат да. Эми проблемасы жок эле иштей берет. 2,3-кө 4'tü кошуп эсептеп бер десең 6,3. Түшүнгөнсүзбү да? Эгерде мо текстовый полянын ичиндеги маалыматтарды алам десеңер, анда өзгөрмөгө менчиктеп жазыш керек экен, көрдүңөрбү? Эгерде өзгөрмөгө менчиктегенден кийин деле азыр моякка пак деп жазып койсок, точка пак деп койсок, анда албай калат болуш керек да азыр. 2. Көрдүңөрбү? Ата кетип калды. Сондуктан эмне кылышыбыз керек экен? Өзгөрмөгө менчиктегенден кийин алгандай анан экранын бетине жайгаштырып коебуз. Пак дегенди унутуп калсаңар дагы эмне болот? Экран бетине жайгашпай калат, Ушуларды үйрөтүп туруп эле анан тапшырма берип койсоңор болот да. Доллардын курсу берилген, сомду долларга алмаштыр, же болбосо дагы бир сыяктуу 2 сан суммасын тап, көбөйтүүсүн тап, жана башка. Агай жана өзгөрмөгө койбой турчу сөздөр барбы, ошолорукини кайсы менен алчу эле? Сиз көрсөтүп бергенсиз, бир унутуп калыптырмын, жана шарттарды. Ал кызматчы сөздөр да. Мисалы delete дегенди жаза албайсыңар. Ошону кандай кылып чыгарчу эле? Сиз көрсөтүп бергенсиз, бир унутуп калыптырмын мен. Кандай кылып чыгарчу? Бир эмени жазганда чыгарып берет эмеспи, могу сөздөрдү койгонго болбойт депчи. Мисалы Мисалы жанагы немени колдонуп атам да. Turtle, Туурабы? Left деген команда бар да. Туурабы? Turtle'ды колдонуп аткан турда left деген сөздү өзгөрмө катары колдонгонго болбойт. Ичинде эмне функциялар бар болсо. Азыр мен delete деген бар да могу жерде. Негизи эле delete дегенди могу функциянын аты кылып да колдонгонго болбойт. Эмне үчүн могу жерге summa деп жаздым? Сум деп койбойт. Анткени суммирование устроенный функциясы бар да. Чыгарган көрсөтүп эсимде жок что-то. Өзгөрмөгө негизи англисче сөздөрдү алганыңар жакшы. Мисалы X-тин ордуна терезе деген эмне? Болду, Символ деп алыш керек да негизи. Ошондо жакшыраак болот. Болбосо жөнүндө каалаган өзгөрмөңөрдү алып кете берсеңер болот. Азыр мен бир презентациям бар эле, ошону таппай калдым. Таап туруп силерге салып ийем. Кандай аттарды кантип бериш керек дегендерди. Кандай берген жакшыраак деген. Бирок мондай эле үйрөтө бергениңер деле болот азыр. Кимде суроо бар? Кирип атканда кирип атчабы? Агай мына методдор боюнча мындай кененирээк китебиңиз же эмеңиз жокпу? Кайсы метод эмне иш аткарат? Ошол боюнча. Эме деген бар. Кечээ жана группадан да айтып атты эле. Google Акадан эле сурай калгыла деди. Көрүнүп атат? Google'да ачасың. Толтура сайттар бар мына. Англисче сайттарды деле эме кылсаңар болот.
Мен көбүнчөсүн мындай англисче сайттардан окуйм да, мындай жакшыраак жазылган болот да. Түшүнүктүү коддорун карап эле түшүнүп алсаңар болот да, могу жерденчи. Анан могу Google'да бир неме бар, билесиңерби? Google переводчик деген мындай мааниси жок которот го. Мындай неме бар. DeepL деген плагин. DeepL. 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 Ушул эле которот мына сайттын өзүнөн. Я. Переводчик. DeepL деген. Мисалы азыр мону эмеге алып бар, Google переводчик алып барып салсаңар, мааниси жок которуп коет да. Мындай бүтүп элечи, белгилесеңер. Астына чыгып калды, көрдүңөрбү? DeepL'дун значогу белгиленген жерге. Басып койсоңор, дароо которуп берет. Анан мааниси өлө сонунда окусаңар. Точно которуп берет. Маанисин жакшы. Алды DeepL'ды көчүрөбүзбү өзүнчө установка кылабы? Google Chrome'дун немеси да бул. Плагини. Коюп койсоңор. Баяка туруп калат бүттү, установка кылып койсоңор. Мындай белгилеп туруп эле, же болбосо мынтсеңер болот, белгилеп туруп оң жагын бассаңар, мына перевести выделенный текст деп чыгат да, мына DeepL менен. Басып койсоңор которуп берет. Же болбосо белгилесеңер, астына значогу чыгат мына. Дароо которуп берет. Орусча жакшыраак түшүнсөңөр, ушул жерден эле окуй берсеңер. Болбосо бүт эле орусча издесеңер. Орусчалар да бар. Немеси менен да, примерлери менен түшүнөсүңөр да. Мондай кылып фонт кылып койсо да болот. Шрифт коюп койсо болот да. Мисалы, мо биринчи сан дегенде. Бүтүр деп туруп. Фонт бар. Анан буяка картеж жазыш керек да. Картеж деген билебиз да. Тизме, бирок өзгөрбөй турган тизме, картеж деп коет эмеспи. Анан бул жерге эмне жазат экенбиз? Биринчи эменин атын жазабыз. Шрифттин атын. Ал Arial деп коет. Түр коюп туруп эме жазабыз. Мисалы 25. Андан кийин жана неме бар эмеспи? Начертание деген бар го. Жирный, курсивный деген, ошону коюп койдум. Ал болду, жирный. Деdik. Болуп коюлбайт экен деп, мындай жазылбайбы. Далее. Бак. Болуп калды көрдүңөрбү? Каша мен тырмакчага жазбай айткан турбайм да. Көптөн бери карабай мындай эле унута түштүрүм да кайра. Мына эме болду. Курсивный кылыш үчүн не кылып коебуз? Далее. Курсивный болуп калды. Каалаган шрифтин берди, каалаган размерди, каалаган неме начертанияны коюп берсең. Дагы толтурган эмеси бар мунун ичинде. Ушуну эле любой виджетке колдоно берсеңер болот. Фонт деген, мисалы баттан кай. Не деген шрифттер бар эле? Öyle. Sorular var mı? Негизи могу эмеден сураганды үйрөнүп алыш керекпиз да, Google'данчы.
Google'da bit var da. Öyle nemelerin qarap turup үйрөнүp алсаңар болот му? Kodtorunç. Hani ilk жазаткен title деген неме коет экен. Мына жака көрсөтүп турат да артына. ТК Интер деп жазсаңар эле чыгат. Англисче сайттарга кирип алып, жана DeepL дегенди орнотуп алып, анан котортуп алып окуй берсеңер болот да. Суроо жок танда, Рустам, суроо барбы? Рахмат агай. Озочага келиң. Биз Суроо энди эме кандай башталат да. Программа түзгөн маалда. жазып атканда эгер проблема болсо жазып бергиле. Группага жазсаңар ошол жактан жооп берип турабыз. Рахмат агай.